Бүгүнкү таңым нак сүткө камыр жууруп, нан жасоо менен башталды. Камыр көпкөн экен, нандарымды жасап, тандырга от коюп алдым. Ошол эле учурда уйларыбыз жайлоого кетет деп сүттөрүмдү бышырып, нак сүттөрдүн баарын бышырып бакалашкаларга куюп алдым дагы. Аларды холодильникке камдап койдум. Кайненем көптөн бери айтып жүргөн ушул вешалканы алып бердим. Чыштапыл көйнөктөрүн үтүктөп, илип даярдап койгонго, андан кийин баламды окууга жөнөтүп келейин деп, окууга жөнөтүп, узатып келдим. Баламды узатып келип эле тамактын аракетин баштадым. Ары бери жызбыз кылып, сонун тамак даярдап коеюн дедим дагы. Тамактарымды даярдап алып, сүзмөлөрүм дагы бар болчу. Аларды баарын аралаштырып холодильникке салдым. Базардан эт алып келген болчумун. Эттерди дагы баарын туздап даярдадым дагы. Баарын контейнерлерге 2 күндүк кылып, ар бирин 2 күндүк кылып бөлүп салып койдум. Жана дагы каймагым бар эле. Каймагымды дагы атайын мыжыгып, каммай кылып койгон болчумун. Аларды дагы кесип холодильникке салып койдум. Көк пиязды да ушинтип турап салып коюп, пияз картошка